Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bardıq maqtoolor 18.000 alamdın, joso bardıq alamdardın jaratучусу болгон улуу кудуретти Кудай Таалага болсун. Биздин жаратуучубуз бизди сүйөт. Биздин жаратуучубуз бизди коргойт. Биздин жаратуучубуз бизге бардық көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерсенин ичинен тандап рызкыбызды берет. Ал ар бир нерсени ченеп, чектеп, биз көтөрө албай турган нерсени берген эмес. Биз көтөрө ала турган гана жакшылыктарды жана жаманчылыктарды берген. Ал Алла ушундай берешен жана жоомарт, анын берешендиги бүтпөйт, жоомарттыгы түгөнбөйт. Ал ушундай рахман, ал ушундай мээримдүү, анын мээримдүүлүгү ааламдагы бардык махлуктардан бийик жана улуу турат. Алла ар-Рахим, Алла ушундай райымдуу, анын райымы чексиз. Ушунча күнөө кылсак дагы Кудай Таалабыз сиз менен бизди бейишин ыроолоп, анын үчүн күнүгө кооздоп, ар бирибиздин кичинекей кылган амалдарыбыздагы жакшылык катары жазып, бейиштин ичине өзүнө бир гана ыйман келтиргендер киргизем деп райым кылып койгон. Кимде ким Алладан үмүт үзгөн болсо, бирок Алла Таала бизден үмүт үзбөйт. Эгерде күнүгө эртең менен туруп, кечке жатканга чейин, жаткандан таңга чейин күнөө кылсаң дагы, Аллах Таалага ушунчалык чоң күнөө кылсаң да, Аллах Таала бул пендем мага кайтат деп дайыма некен жакшы, Алла үмүт кылуудан алыс, бирок Алла Таала биздин үчүнүзчө дайыма сиз менен бизден күдөр үзбөй, дайым такай ушу пендем мен тарапка кайтат деп күтүп турат. Качан ушунча чоң күнөөкөр аял болсун, эркек болсун, өзүнүн жаратуучуна тарабына кайтып, "О Алла, мени кечир" десе, бирок жөн эле кечир эмес. "О Алла, сенин мага болгон сүйүүңдүн себебинен мени кечир" десе, Алла айтат: "Ооба, мен сени сүйөм. Менин мухаббатым сага чексиз. Мен сени кечирдим" дейт. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Мухаммад, Алланын сүйүүсү пенделерине ушунчалык чоң, аршы анын алдында чаң болуп калат" деген экен. Аршы а'ла деген бар. Ушунчалык чоң экен, анын чоңдугуна аршыл азим деп айтылат ошон үчүн. Ушунчалык чоң экен. Бирок Алланын пендесине болгон сүйүүсү, сиз менен бизге болгон Алланы жакшы көрүүсү, Алла Тааланы жакшы көргөндүгүсү, ошо аршындан дагы эмне экен, субхана, чоң экен. Аршы кичинекей бир тамчыдай же болсо бир чаңдай болуп калат экен. Ошол себептен урматтуу менин байкелерим, эжекелерим, Кудай Тааланы сүйөлү. Кимде ким Алланы сүйгөн болсо, Аллах өзү айтат: "Мен пендеме ал мага кандай күмөндө болсо, мен ошондоймун" дейт. Эгерде кимде ким Алла Таала мени жакшы көрөт десе, Алла Таала мен сени жакшы көрөм сөзсүз дейт экен. Ар бир күнүгө сиз менен биз Алла менен диалог кылып турабыз. Алла менен сүйлөшүп турабыз, унутпаңыздар. Качан жөн эле кетип барат деле мындай туруп: "О Алла, мен сени абдан жакшы көрөм. Мен сенин буйруп койгон ибадаттарыңды жакшы көрөм. О Алла, сенин буйруктарың барын аткарган мен үчүн рахат" деген болсо, Алла айтат: "Ооба" дейт пендем. "Мен сени да жакшы көрөм. Качан сен ибадат кылып атканда, кандай эле суусаган адам суусундугун суу таап кандыргандай, мен сенин кылган ибадатың менен рахат алам. Пендем, мен сени кечирдим, жана сени райыма бөлөдүм" дегенде ар бирибиздин жүрөктөрүбүзгө сакина түшөт экен. Сакина дегенибиз ал Алла Тааланын субхан тынччылыгы жүрөктөргө келет экен. Алланын берген тынччылык качан сиз менен биздин жүрөгүбүзгө келгендечи, билесиздер, ушундай бир нерсе бар да. Анда бул дүйнөдө болуп аткан бир дагы нерсеге көңүл бурбай калат адам. Асман төгүлүп үстүңө түшүп аткан болсо дагы, мындай карап, Алла Таала каалады түшүп атат окут экен да. Кыргызда сөз бар го жана, санаасы жок, сары суга семирет, кайгысы жок, кара суга семирет деп турабы?
Бул жөн эле сөз эмес экен. Көрсө жүрөктөгү тынчтык экен. Биз болсо мындай суралабыз да, мындай айтканда сарсанасы жок, жалкоо, ушундай деп айтабыз. Бирок айтайын деген нерсем, биз жакшы жакка бурсак болот экен мунучу. Демек, кимдин жүрөгүндөчү дайым такай Кудай Тааланын жакшылыгы, Кудай Тааланын мээрими ыролоп тура турган болсо, демек жүрөккө жумшактык, жүрөккө субханалла жакшылык, анан тынчтык келип калат экен. Алымдардын бирөөсүнөн сураган экен. Эң бактылуу адам ким дегенде, баягы алымдар карап, кимдин жүрөгүндө тынчтык бар болгон болсо, ошол бактылуу деген экен. Бай, эгерде жүрөгүндө тынчтык жок болгон болсочу, байлык бай болуп туруп дагы, баардык нерсеси бар болуп дагы эмне болот экен? Бактысыз боло берет экен. Кедей деле ушундай экен, субханалла. Эгерде жүрөгүндө тынчтык жок боло турган болсо, субханалла, аны кайра байлык берип койсо деле, баягы кедей боло берет экен. Эмне үчүн жүрөгүндө тынчтык жок болот? Эгерде бирөөнө бала бакыт дей турган болсо, 10 бала берип койсо, жүрөгүндө тынчтык жок болсо, балдарынын бир дагы рахатын көрө албайт экен. Эң эле сулуу аялга жеткен эркек дагы, эгерде жүрөгүндө тынчтык жок болсо, ошонун рахат ала албай калат. Эң эле жакшы эркекке турмушка чыккан болсоңор дагы, эгерде жүрөгүңөрдө тынчтык жок боло турган болсочу, же болбосо мындай каниет деп коет, канаат болбосо, же болбосо жүрөктөрү субханалла бир инсандын мындай бир жөнөкөй эле нерсе, кичинекей бир нерсеге сүйүнүү болбой турган болсо, анда субханалла эч качан бактылуу боло албайт экен. Ошол себептен жүрөктөгү тынчтыкка биз умтулат экенбиз. Улуу кудуретти Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде маанисинде ушундай айтат. Албетте силердин жүрөктөрүңөр дейт, Алланы эстөө менен гана өзүнүн калыбын, өзүнүн жайын, өзүнүн жакшылыгын табат деген. Биз айтабыз, кантип Алланы эстөө деген кандай десе, басып баратасыңбы? Чыгып бараткан мезгилде бисмилlah таваккалту. Алла, сен ысың менен тоокел кылдым. Мен сени көздөй бастым. Сен буйругуң менен бастым. Сен мага берген күчүң менен бастым. Сен берген акылың менен бастым. Алла таяна турган болсо, эмне Алла Таала бир периштени анын жанына коюп коет экен. Бир периштени жанына коет да, буга тынччылык берип тур дейт. Жолдо келаткан нерсени жаман пикирден, жаман ойдон, жаман нерселерден баарын тарт отуруп туруп, эмнекен? Ошол жете турган жерге жеткен. Жеткизгенден кийин мис болсо, ошак болсо, бисмилlah валажна, бисмилlah харажна, аллаллаху таваккална. О Алла, сенин өкүмүң менен сыртта жүрүп келдим мен. Бул үйгө кирип келатам. Аллаллаху таваккална. Ушул үйгө киргенде дагы акыйкатта сенин атың менен, сен улуулугуң менен тоокел кылып кирип келатам. Дей турган болсочу, ошол үйдүн ичинде да субханалла эмне болот экен? Анын жүрөгүнө тынччылык берет экен. Качан пенде, качан сиз менен биз дейли, сиз менен биз качан баягы үйгө кирип келип, улуу кудуретти Алла Тааланын чакырыгын угуп туруп, Аллаху акбар дегенде, азанды угуп туруп, мен Роббим чакырып атат, мени көздөй. Дегенден кийин барып туруп даарат алганга кирсеңиз, даарат алардын алдында ниетиңерди тууралап, Алла Таала субхана ушунда бия Алла сен өкүм да турабы? Намаз өкүм, даарат алыш өкүм, даарат бул намаздын ачкычы, намаз болсо бейиштин ачкычы дейт. Кээ бирлерге ушундай бир бейиштин ачкычы десе, ойлой берет. Тиги жердеги бир бейиш деле ойлой берет. Тияктар жаратылган. Бол, тияктар биякта ойлобойт үзөчү. Бул дүйнөдө да бейиш бар, бул дүйнөдө тозок бар. Кимдин жүрөгү тынч болбосо, субханалла, ал тозокто эле жашап атат. Ошол себептен даарат бул намаздын ачкычы деп бекер эмес. Ошол субханалла тынччылыктын ачкычына баратабыз. Тынччылыктын ачкычы, берекенин ачкычы, жүрөктөгү болгон сакинанын ачкычы эмнекен, кайсы экен? Бул намаз экен. Качан субханалла даарат кепти, бисмилlah деп туруп даарат алып баштаганыбызда, Алла Тааланын өкүмү ушул болот экен. Ар бир эмеге, кыймыл аракетке күнөөлөр төгүлүп баштайт экен. Күнөөлөр төгүлөт деген ушуну түшүнгүлө. Күнөөлөрдөн баарыбыз күнөөкөрбүз. Бир дагы адам мисалса жол салынып алсын, сакалды 1 метр коюп алсын, субханалла, көйнөктү шалбырат кийип, кандай кийсе де адам баардыгыбыз күнөөкөрбүз. Күнөө кылбаган адам жок бул дүйнөдө. Унутпаңыздар. Эртең менен кечке чейин бул күнөө дүйнөсүндө жүрөбүз. Болгон нерсе шуреки, биз жүрөгүбүздү ошо күнөөдөн сактап жүрөбүз да. Турабы, сактап жүрөт. Мисалса, мына жол салып туруп алдыңыздар, салдыңыздар, кийим кийдиңиз. Эмне үчүн кийдиңиздерсе, күнөөдөн сактан үчүн да турабы? Башка бирөөнү сактоо үчүн дагы.
качан субханалла аял киши жол салынганда, денесин жапканда, ушул жерде турган, мисалы Кара Көл шаарында мына бир аял кийими жок, жөн эле басып барат экен. Эми мында мисал ретинде айтып атам. Кийинбегендер мага эми болбоду. Мисал ретинде, бир тамбих ретинде айтып атам сиздерге делечи. Кетип баратат, канча эркек караган болсо, ошончо эркектин баардыгы тең күнөөкөр болду. Кызыгып карасын, кызыкпай карасын, мындай карап койсун, аминтеле ийинтип койсун, болду. Эгерде бир атыр сүйүнүп алды, эми атырды кирди таноосуна, ошо эркектин баардыгы тең караса кандай нерсе. Эми аял киши жабынды, башка нерсе кылды, ошондон кийин башка эркектин баардыгы тең эмне болду? Күнөөдөн сакталды. Күнөөдөн сакталып атпайбы, туурабы? Эми көчөдө субханалла. Ошондой эле эркек дагы өзүнүн кийине турган кийими бар да, эркектин да кие турган кийими бар. Эркектин кийими деген субханалла бул экен көздү ылдый салуу. Эркектин кийими бөтөн өзүнө тиешеси жок болгон мына махрам деп коебуз, намахрам дейбиз. Мына нике өтө турган, нике өтпөй турган болуп келет да. Ошо нике өтө тургандарды кароосу менен арам кадимгидей эле. Кандай эле аял кишиге чечилип жүрүш арам болсо, чечилип жүрүү, мындай жалаңаш жүрүү арам болсо, субханалла, ошондой эле башка эркектерге дагы башка бир бөтөн бир аялды кароо кадимгидей арам болуп эсептелет. Арам. Түшүнөсүңөрбү? Арам. Арам деген нерсе, ушул эки нерсе, муну эч ким адал кыла албайт. Эч бир адам адал кыла албайт аны. Бир гана Аллах адал кылган нерсе адал болот, арам кылган нерсе арам болот. Ушул себептен субхан ушуну көп жакшы түшүнө албай атабыз кээ бирлеричи. Арам деген сөздү мен дайыма айтам. Эми бирок башка тема кирип баратам, бир айтайын деген нерсе ушул эки, эмнеден күнөөсүз адам жок экен. Мына ошо качан даарат алып атканда, бисмилла деп баштаганда, ниет кылып, бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаганда, мына колду жуур замат, менекен кол менен кылган күнөөлөр. Жосо төгүлүп баштайт экен. Кадимгидей төгүлөт. Имам Азам рахималлаху таала Ахли Кашф деп коет. Ахли Кашф дегени мындай адамдын көзгө көрүнбөгөн, биз акылыбыз жетпеген, алла оли адамдар, эмне биз акылыбыз жетпеген нерсени көрө тургандан келди бар. Ошол эле кээ бир такыба адамдар бар араңарда. Ошол такыба адамдардын берекеси ушунчалык качан жеткенде, алардын деген пардасы ачылып калат экен. Парда ачылат деген нерсе, ошол жаман нерсени көрүп баштайт экен. Ошо имам Азам рахималлаху таала эмнекен адамдардын күнөөсүн көргөн экен. Бир күнү дааратканада бир бала даарат алып атканда карап туруп, балам зына кылба деген экен. Балам зына кылба деп айткан экен да. Зына кылба дегенде баягы бала ошо замат устаз болду, мен түшүндүм, эми зына кылбайм деген экен. Эч качан зына кылбайм деген. Караңыз кандай нерсе. Ошондон кийин имам Азам Аллага дуа кылган, Алла, мен ушундай нерсе алып сал дегенде, ошондон кийин көрбөй калган экен адам. Дагы бир окуя бар. Караңыздар, тазалыктын пайдасы, күнөө жоктун пайдасын айтып берейинби? Кичинекей бала бир замандарда мечиттин эшигинин алдына келеткен дагы дайыма бул кепичтерди кармап туруп, тапчкелерди кармап туруп, батикерди кармап туруп, бул тозокко барат, бул бейишке барат дечкен. Элдин баардыгынан коркуп калыптыр мечитке барганданчы. Тиги бала келгенде эле эмне кылат экен? Коркот экен. Каяка барат экен? Батингемди каяка коет деп коркуп чыккан да. Мына ошондон кийин субханалла баягы элдер атасына айтты, бул балаңды бир нерсе кыл, бизден алысыраак кыл, болбосо биз коркуп баштадык мечитке келгенде. Каяка барабыз биз уже билип атабыз. Дегенде баягы эмне кыларын билбей калат. Атасы молда экен, эмне кылсам, андай эткен бар дагы бар. Тиги жерден базардан бир тамак алып берип кой деген экен. Базардан барып тамак алып берип коюп, ошо жедиргенден кийин эртеси күнү баягы бала көрбөй калган экен. Караңыз кандай нерсе. Таза, эч бир күнөө кылбаган. Бирок бир эмес айтылат, ошол баланы энеси эмизип аткан мезгилде ошол баланы дайым такай Куранды окуп чыккан дайыма. Кажан токтогон болсо ошол жерде улат чыккан да. Бир да жол болгон эмес экен, субхан бала Куран окупастан эмнекен? Бала тамак ичкен эмес экен. Керек болсо эмген эмес экен. Мына ушунча деңгээлдеги баланы чоңойткон, күнөө жок болгон себеби. Эми качан күнөө болгондо баягы эмне үчүн тамак базардан жегенде уну баягы көрбөй калды десе, кээ бир эмекен тамактар бар экен, күмөндүү экен. Күмөн дегенибиз нерсе ушул эки, авалки субхана процент менен алып келинген болушу мүмкүн. Авалки субханалла бир адал болбогон, бисмиллахи деп союлбаган малдын эти болушу мүмкүн. Кээ бир убакыттарда жанагындай тамакты деле даараттуу жасабай коюшу мүмкүн. Бул күнөө эмес, бирок дааратсыз жашаш деле болот. Бирок дегеним субханалла өтө такуу адамдар, аялдар бир да жол мен сурайт элем субханалла, эч качан даараты жок тамак жасабаңыздар. Өзүңөрдүн белгилүү убакытта даарат ала албайсыздар, бирок ошондо дагы жакшы ниет менен билесиздер, жакшы ниет менен жасалгандачы дайым такай иштер болот. Бир айтат молдоке, мага ушундай такыр ишим оңол болбой дейт. Анан кийин айтатам, мейли анда мындай кылам, стартап кылайын. Стартапты билесиздер, мына бир алдыга жылдырыш үчүн мен силерге бир аз акча берейин. Эми жакындарым да. Анан айтатам, мейли макул силерге мен стартап кылайын дагы, мына баланча берейин, силер иш кылгыла.
деп анан бүгүн баягы эң макул сүйүндү, эртеси күндөр бар бир нече убакытта карасам дагы эле банкрот. Анан мындай карап өтсөм, экөөнүн күйөөсү менен аял экөөдө сүйлөшүп атканын карасаңчы, только кырылыш экен да. Ызычу да, мындай сен акмак, сен шүмжүк бу. Мындай айтканда бири тыйылып калбайт экен да. Дайым такай мону жанагындай эки ажаан мондай жанагындай бир кырылышып аткандай эле экен да. Мен ошо билбептирмин. Анан кийин дагы айтат да, мынакей бизде тиякта байке дейт да. Эрмек байке, мына ушуну сиз бердиңиз эле, бирок дагы деле болбой атат. Ушуну болуп атат. Мен айттым, силер эч качан болбойт дедим. Силер эч качан оңолбойсуңар. Sonra эмнеге оңолбойбуз дейт. Анткен себеп субханалла качан кайсыл жерде жакшы ниет болбосо, мына ошол жерде жакшылык болбойт. Пайгамбарыбыздын улуу бир жакшы бир айткан нерсеси бар экен да. Кайсыл үйдө ынтымак болбосо, ошол үйдө 40 күн бою субханалла береке болбойт. 40 күн. Эми караңыздар, эми күнү урушуп аткан үйдөн мисалы бир эле жолу урушкан болсо, 40 күн жок болуп аткан болсо, кечке чейин урушкан үй бүлөдө эмне болот? Кайсы береке болот? Ошол себептен мынекен аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы эң чоң нерсечи бул мынекен үй бүлөдө ынтымакты сактоо керек экен. Эгер иш оңолосу келсе, жакшылыкка жеткизе келсе, мына азыркы заманда мен дайым айтып берем да, мусулмандар бай болуш керек, мусулмандар бай болуш керек, мусулмандар алдыга болуш керек, мусулмандар креативдүү болуш керек, мусулмандар алдыга жылыш керек, бизнес идеяларды кылыш керек, жакшы жерлерде окутуш керек балдарыбызды, кыздарыбызды окуталы башка жактарда, мындай башка чет мамиле окуп келсин, мусулман мамиле көрүп келсин, жер эл көрүп келсин деп айтам дайымачы. Эмне үчүн дегенде субханалла азыркы заманда эгер ушул нерсе болбосочу, алдыга жылуу болбосо мусулмандарда, биз артта калгандан кала беребиз. Ибадат маселесинде бөлөк, бул 5 маал намаз 5 маалдын ордунда калат. Окуш парз. Ким окубаса чоң күнөөкөр боюнча кала берет, унутпагыла. Намаз окуш парз, жол жабыныш парз. Эркек киши аял кишиге субханалла аураттар жаап жүрүп парз. Субханалла орозо тутуш парз. Ким бай болгон болсо ажылыкка барыш парз. Бул аны эч ким ордунан жылдыра албайт. Бирок субханалла эмнекен бир убакыттар болуп атат, азыр ушундай мезгил болду. Адамдар мусулмандардынчы карап туруп, жашоо шартына карап, алардын кылган иштерин, аракетине карап турупчу баа берип калган мезгил болуп калды. Ошол себептен айтып атам да, биз артта калбаш. Мисалы караңыздар, бизди дарылап аткандар кимдер? Мисалы бизди дарылап аткандар кимдер? Көп убакыттарда карасаң айтат, мындай бир дагы бир башка мамлекеттигин айтат, врачтарды карасаң тияктан Германиядан келип атат, Америкадан келип атат. Мисалы Индияга барып атабыз. Индиянын 99% мусулман эмес да. Карасаңыз, ошол субханалла ошол жакка барып атабыз. Ал эми мусулман мамлекеттерин эмне үчүн барбайт? Анткен себеп субханалла ошончо технология, ошол нерсени албаган себебинен биз калып калганбыз да. Эмне үчүн калып калды десе, анткен себеп биздин оюбуздун баардыгы тең эле бир эле орунда калып калган. Балдар окутулбайт, мектептерге жиберилбейт, ушул нерсе кылышат. Эмне үчүн мындай кылып атабыз? Анткен себеп субханалла биз ойлоп атабыз, биз болду, бейиш келет. Мен жана айтып аткан нерсем ушул эки, бул дүйнөдө да субханалла бейиш бар, бул дүйнөдө тозок бар субханалла. Унутпаңыздар, бул дүйнөдө бар, бул дүйнөдө да бар. Көп нерсе айтайын дедим, бирок айтайын дегеним субханалла, биз ким болмосбуз? Мусулмандын мынакей караңыздар. Кээ бирлерин ошол жерде жүргөн мындай эжелерди силер амбо жерде мындай келиптир. Кээ бирлер мисалы жол салынып турган болсо муну артта калгандай көрүшөт. Жолсо бирөө сакал коюп, жанагындай сүннөт кийинип даватка чыгып аткан болсо артка калгандай, как будто субханалла бир тет артка кетип калгандай көргөндөр адамдар пайда болду азыр. Эмне десе жок, бул бизде жок болчу дегендер пайда болду. Же тарыхты билбейби, же кайсы нерсе билбейт, бирок эмне экен ушундай бир оюнда башка нерсе дайыма. Эми машалла караңыз. Демек күнөө адамдын тили менен дагы, көзү менен дагы, кол менен да болот экен. Качан бисмилла деп туруп дарат алып баштаганда күнөөлөр төгүлүп баштайт. Колуң менен кылган күнөө. Качан оозго суу алганда, ооздогу. Качан субханалла бетти жуганда көзүбүз менен кылган күнөөлөр бар. Эми качан бутубуз жана бутубуз менен кылган күнөө кечирет. Кыямат күн. Мен жана айтып атам, күнөө деген нерседе дагы бир нерсени туура түшүнүш керек. Качан дарат алганда азыркы замандын чоң окумуштуулары, мына силерге да мусулман дешибиз мүмкүн, мусулман эместер дагы качан намаз ушу даратты алып аткан мезгилде адамдын толук денесиндеги болгон кыймыл аракет изилдешкен экен. Мына ошондо качан дарат алганда адамдарда ошо дарат алган адамдарда 100дөн 90% айыгууну көрүшкөн экен. Стресстен чыгуу. Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качан силер ачуулансаңар, Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айткыла дагы сол жака түкүрүп коюш керек. Эмне деш керек экен?
Erkekler emне кылыш керек экен? Ачыңар келсе жегемдер кыйкырып баштан ауыз менен шайтандар жейм дегелер. Бирок аял өзү шайтан эмес. Булардан аялдардан неме кылбагыла. Эркектен субхан, эркек шайтан эмес. Эмне үчүн энди качан ачууланганда шайтан келип кол салат экен. Эми айтып атат экен, эгер андай болбосо, ошол замат даарат алгыла дейт. Эгер даарат алганда болбосо дейт да, ары карап жатып алгыла дейт. Пайгамбардын бизге үйрөткөн нерсеси. Биз кээ эле ойлошубуз, бул кантип көрсө, мусулмандын субханалла чоң нерсеси ушул экен, Кудай Таала тарабынан чоң бир белек экен. 14-кылымда эң эле жөнөкөй кылып айтып койгон пайгамбарыбыз, эң эле жөнөкөй кылып айтып койгон. Бирок азыркы заманда далилдеп атат. Качан ушу даарат алганда адамдан стресс кетет экен да, адамдан субханалла кадимкидей кан айлануусу ордуна келет экен. Бирөө дагы бир амел айтат, бизде денебизде чоң айлануу жана кичине айлануу болуп, кан экиге болуп айланат. Негизи бул өпкө. Жана бизде баягы ковид болгондо байкап калдык, баарыбыз эле доктор болуп калбадыкпы, субханалла. Ковид болуп билдик, өпкө самый главный нерсе экен. Пневмония болгондон кийин, эмне экен бул эң чоң. Көрсө биз жүрөгүбүз эмес, балким биздин өпкөбүз жүрөктү мындай кыймдап турат экен билдик да. Биз ойлодук баарыбыз жүрөк эң главный экен деп. Көрсө өпкө главный болуп калбадыбы, туурабы? Ушундай чоң нерсе, караңыз эми. Ушул баардык жагына келгенде, ушу даарат алганда сиз менен биз некен стресстен, жанагындай бир жаман ойлордон, пикирлерден кутулат экенбиз. Эми караңыз, эгерде сиз даарат алып аткан мезгилде бисмилланы айтып, ошонун ичинде дуалар менен намазда ушу даарат алып атканда кол жууп атканда, о Алла, менин амал дептеримди оң жагынан бер деп дуа кыласың. Сол жагына келгенде, о Алла, амал дептеримди сол жагынан бере көрбө деп дуа кылабыз. Качан оозубузга суу алганыбызда, о Алла, мени Каусар көлүнүн суусун ичире көр. Качан мурдубузга суу алганда, арихни, Алла, мени некен бейиштин жыты менен жыттандыр. Бетибиз жууганда, о Алла, көзүбүз менен кылган күнөөбүздү кечир. Кол башыбызга суу алганыбызда, субханалла, о Алла, мени жаман ой болгон нерселерден, шайтандын буну ою боло турган жаман ойдон сактай көр деп алабыз. Качан оң бутубузду жууганда, о Алла, оң буту менен бейишке киргиз, о Алла, сол буту менен күнөөгө бастырба деп дуа кылабыз. Караңыз, биздин кылып аткан намазда эле ушунча чоң энергия алса болот да, адамчы. Намазда ушунча чоң энергия алса, күч, кубат алса болот. Биздин динибиз субханалла ушунча деңгээлде сиз бактылуу кылганга апарат экен да. Ошол себептен бул эмне экен бир эшиктин ачкычы. Мындай айтканда даарат намаздын ачкычы болуп көрдүңүзбү? Эми караңыздар, эгерде даараттын ушунча деңгээлде таза, туура болгон болсо, эми сен колуңа ключ алып атпайсыңбы? Сен чоң кулпун ача турган бактылуулуктун субхана ключун колуңа алгың. Эмне үчүн алымдардын бирөөсү баласы каза болуп калыптыр. Баласы каза болгондо ал ыйлап кыстап атканда элдин баары келип эми устаз эми артайыл болсун дегенде ыйлаган экен ал. Аны устаз дагы ыйлайбы? Бул шарият боюнча бала өлсүн мейли, ким өлө турган болсо, ыйлаган жакшы эмес го десе, айтат экен устаз, эмне ыйлап атасыз десе, мен силердин дейт, мен дейт, баламдын өлгөнү үчүн ыйлап аткан жокмун дейт. Мен ушу баламдын жаназасын окуйун деп, 2 намазымды мечиттен окубай калдым. Мен ошо 2 жамаат намазынын соогунан кур калгандыгым үчүн ыйлап атам деп айткан экен. Көр канча нерсе субханалла. Эми адамдар ушунчал деңгээлде намазына көңүл бурган экен. Аз айтышыңыз мүмкүн, эмне эле бул намаз жөнүндө сүйлөп атат депчи. Билесиздерби? Бул дүйнөдө адамдар азыркы мезгилде намаз окуп атат. Билип атам, намаз окуп атасыздар ошо жерде. Көбү кийингениңерде эле, кийинбегениңерде окуп атасыңар. Мен аз аябай көп намаз окугандар. Бирок намаздычы камил кылыш керек. Караңыздар, мынаса боореки, мынакей боорекинин ичинде, куптун ичинде турган, бу стакандын ичинде турган суу. Бул суунун өңү аз карасаңыз ап-апак болуп, мөлтүр кашка, таза суу болуп турат. Сиздин биздин денебиз мына ушул мөлтүр кашка суу сыяктуу. Мына сиз мына өзүңүз элестетиңиз, боосуз. Бирок биздин жашообуздагы кээ бир нерселер мына бир бул нерсени бузат. Мисалы, көккө куйсам көк болот, кызыл куйсам кызыл болот, туурабы? Ошондой эле биздин айткан жалгандарыбыз, калпыбыз сиз менен биздин жашообузду кадимкидей эле бузат. Калпайта берет адам, калпайта берет. Ошо калпайткан сайын субханалла мына бул дене кадимкидей бузулуп баштайт. Кээ бирлерден сурап атат, устаз, намаз окуп атканда эле эшней берем, намаз окуп атсам эле кыжалат боло берем, ар нерсе оюма келе берет, же болбосо намаз окубай чыдадым дейт да. Мен сонун пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бар. Адамдын жүрөгү
мына мында чөйчөктөгү суу сыяктуу экен. Мында бош экен. Өзү суу мына эми качан бир күнөө кылганда, калп айтканда бир так түшүп калат экен. Зына кылсак чоңураак так түшөт. Калп деген бул күнөөнүн эң кичинекейи. Бирок ошондо болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына келип айтып экен: "Я Расулулла, мусулман калп айт, мусулман киши өлтүрүп алышы мүмкүнбү?" десе, "Ооба, мусулман киши өлтүрүп алышы мүмкүн" дейттир. Мусулман эмне кылып алышы мүмкүн экен? Киши өлтүрүп алышы мүмкүн экен, унутпагыла. Кээ бирлерге мындай идеальный жашоо, сен эч качан мындай не застрахованныйсың. Страховкаң жок. Билбейсиң эмне кылып аларыңды. Мусулман субханалла зына кылып алышы мүмкүн, ойноштук кылып кетиши мүмкүнбү десе, мүмкүн экен. Мүмкүн экен? Мүмкүн. Эми субханалла мусулман уурдап алышы мүмкүн десе, ооба, уурдап алышы мүмкүн деди пайгамбарыбыз. Уурлук кылып коюшу мүмкүн экен. Эң жаман нерселерден. Эми карап кой, мусулман сөгүнүп алышы мүмкүн десе, мусулман сөгүнүп алышы мүмкүн экен. Сөгүп ийиши мүмкүн экен. Адеп акылы жок болушу мүмкүн экен. Намаз окуйт, бирок эмне сөгүнчөөк болушу мүмкүн экен, мушташчыл болушу мүмкүн экен, бирөөндө аялын сабашы мүмкүн экен, күйөөсүн сөгүшү мүмкүн экен, бетин тутуп алышы мүмкүн экен, күйөөсүнчү. Бар да аялдар да аны бетин тутуп алат керек болсо, субханалла. Дейин деген нерсе бул ушундай эле сөз. Ачык айтыш керек азырчы. Эми ушундай кылып анан туруп, "Я Расул, мусулман калп айтышы мүмкүнбү?" десе, пайгамбар ордон обдулуп тура калган, мындай тура калган экен да. Тура калганда сахабалар чочуп кетип, алар да тура калышыптыр. "О Алланын элчиси, эмне болду?" десе, "Мусулман калп айтышы мүмкүн эмес, мусулман калп айтышы мүмкүн эмес деген экен." Демек, бул ушунча чоң нерсе. Алла Таала, улуу кудуреттүү Алла Таала. Куранда "Ва каззаба ва тавалла" дейт. Бул нерсе ушунчалык чоң, мен кыскача мындай айтам. Кыямат күнүгө барганда, мына ушундай жерде, мына бу төбөсүндө, мына ушу пешенесинде кып-кызыл белги менен барышат экен. Кандай белги менен барат экен? Мөөр басылган болот экен. Мөөрдө каззаб, калпычы деп жазылган болот экен. Бир дагы аялдагы, бир да эркек субханалла, бир жолу калп айткан болсо да бир жолу пешенесине чаап алат экен. Алланын алдына барган мезгилде, жалганчылар кайда дегенде, ошол мөөргө эле мындай жанагындай бир эмени байлап туруп сүйрөгөн болчу экен. Сурагы жок эле, эч бир нерсеси жок. Биз ойлойбуз да, пайгамбарыбыз ошончо айткан да, кимде ким тамашалап болсо да калп айтпаса, тамашалап да болсо калп айт. Кээ бирлер бар, анекдотту токуп эле айта берет го. Ошондо керек болсо тамаша ретинде дагы бирөөнө калп айта турган болсо, мына ошолор кыяматта каззаб, жалганчылардын катарында болот. Эми Кудай сактасын, каззаб жана мындай бир жанагындай Мусайлимага окшогон, да бирөө окшогон. Мен көп көрүп атам азыр субханалла. Аялдын калп айтып атканын көрүп атам, эркектин да калп айтып атканын көрүп атам субханалла. Ушундай. Керек болсо мен айтат элем, азыр баарыңар да телефонуңар бар. Ошо телефонго мындайына туруп элечи, мындай жетелексиң көзүң. Аз барып калам дейт го. Кайдасың десе, Оштомун дейт да. Каракөлдө отурат. Ушинтип ушундай чоң жалганда, мынакей керек болсо мына сүрөткө түшүп атасыңар. Сүрөткө түшөрдө мен оңдонуп, анан мындай кылып, анан ушундай мынтип алып турган, чыгып туруп мындай аркаңда бир суу болсо каяк десе, бир шаркат менен айтып коет да, Барышкондо жүрөм деп коюшу мүмкүн да. Жөтөгүздө жүрөм шаркат менен жандып. Ушул да керек болсо субханалла калптын бир формуласы болуп, бир формасы калптын. Калпты субханалла ушунча деңгээлде аял балага да үйрөтпөңүздөр. Балдарга да үйрөтүп салып калп айткандычы. Бардыгы тең калп түшүнүп алып калды. Эми айтайын деген нерсем, мына эң эле кичинекей нерсе, бирок пайгамбар айтат да, кимде ким тамашалап болсо да калп айтпаса. Калп айта турган 3 держе болот экен. 3 эле жерде болот экен субханалла. Үчөө дагы ошол мусулмандын мамлекеттин пайдасына керек болсо. Бир үй бүлө бир мамлекет, эки үй бүлө урушат, аял менен эр да урушат. Сен билесиң ушу эркектин туура эмес экенин, же болбосо аялдын туура эмес экенин. Бирок ортосун чыгып, жок, мен ошол жерде бар болчумун, бул жерде болгон эмес деп койсоң, экөөнү жараштырып койгон болсоң, бул жайыз, бул саат экен. Карасаңыз кандай нерсе? Экөөнү мындай айтканда бириктирип коюшу экен. Эми караңыз. Эгерде кимде ким экөө урушуп аткандарды, жаңжалдашып аткандарды бириктире турган болсо, уадасын айтып берейинби? Кандай пайдасы бар экенин айтып берейинби? Же айтпай эле коелу? Бүгүндөн баштайсыңар да, жараштырбай иншалла. Карагыланда. Кимде ким субханалла жараштыра турган болсо, кыямат күнү Алла Таала ал адамга, ошол жараштырган адамды, ошолорго шерик кылып туруп бешикке салат экен. Түз эле.
Эч бир эмеси жок. Ошол себептен Алла Тааланын алдында бир эки адам урушуп аткандарды жараштырган эң чоң сооп, бирок субханалла ал-маннан, ал-манна вал ханна дейт да. Мындай айтканда, бул чагымчы тескерисинче экөөнү бузуп аткан. Бул ла ядхул жанна. Бейиштин жытын жыттабайт. Бириктирген бейишке кирет, бөлгөн тозокко кирет. Биз азыр молдолор мисалы алса тозокко кирет, бейишке кирет деп айтып атсам, кээ бирлер бул эми Кудай болуп кеткенби деши мүмкүн кээ бирлер. Жок, мен эмес. Аны пайгамбарыбыз айткан. Кирбейт деген. Ужамда белгилерин айтты, буну белги айтылгандан кийин муну кылбагыла деген сөз. Бул нерсени кылбагыла деген сөз. Эч качан бирөөнү чагымчылык кылып, экөөнү бөлбөгүлө деген сөз. Мисалы семейный маселелерге кире турган болсок, канча деген келиндерди, кайненелери күйөөсүнүн баласын ажыратып салгандар. Бар араңарда отурасыңар. Бирок өзүңдү периште сезип атасың да. Мен туура эле кылдым деп атасың да. Жок, субханалла. Бирөөнүн үй бүлөсүн буздуң. Акмак, жаман келин болсун, тилдүү болсун, акмак болсун, субханалла, ошол балаңдын алган катынын, кечип калган келинин чегин эмне кылыш керек экен? Такыр болбогондо балам мен өзүмдү өзүм багып алам. Бар, ушуну алдың эми ушу менен бактылуу болуп туруп, бала бакырасы менен коштуп, 5 баласы менен коштуп бөлүп салыш керек. Шариятыбыз ушунчалык деңгээлде айткан, үй бүлөнү бузуштун эң жаман нерсеси ушу. Эң жаман нерсе бул шайтан сүйүнө турган нерсе керек болсо. Шайтан бар го биздин душманыбыз. Адувулла, Алланын душманы. Ошол шайтан үй бүлө бузулганын эң жакшы көргөн нерсеси. Эң жакшы. Белгилүү бир хадис, бул сахих хадис. Эң бир улуу хадистерде паймуну алып калсаңар да мен дагы бир жолу кайтып берем сиздерге. Пайгамбарыбыз айтат, шайтан өзүнүн балдарын бир вадиге, бир коктуга Давыджыда берсе айтылат, бир суунун үстүндө, шайтандын тактысы суунун үстүндө турат. Кээ бирлер Бермудский треугольник деп айтып атат, эми билбейм каякта экенин, бирок субханалла шайтан өзүнүн тактысында отурат экен. Отуруп алып балдарын чогултат. Балдарын чогултуп алып туруп, сен эмне кылдың дейт экен. Бир айткан, мен бүгүн дейт, бир эме кылдым, бир адам өлтүрттүм. Бирөөнө бир нерсени уурдаттым. Бирөөнө субханалла экөөнү мушташтырдым. Дегенде силер тияка отура бергиле экен. Анан бир баласын сурайт экен, сен эмне кылдың десе, мен бүгүн эркек менен аялды ажыраштырдым, бирөөнү талак бердим деп. Дейт, мына бу чыныгы менин балам мушреки. Мынакей менин балам деп пешинесин өп, оң жагынан орун берет экен. Ошол себептен субханалла, качан ушул бир адамды, бир үй бүлөнү бузуп аткан болсо, бир адамдар бир адамга жынакындай кылып аткан аял болсун, эркек болсун бузуп атса, ошол шайтандын оң жагына отуруп алды деген сөз болот. Дүйнө убактылуу боло турган нерсе. Бул дүйнөнү мен дайым айтам, бул дүйнө өз убактылуу, мен айткан жокмун, Аллах айтып атат. Бул дүйнө 3 эле күндүк. Мына өткөн күн, келечек бар, анан бүгүнкү күн бар. Инсанды субхана бүгүнкү күнүн кандай болсо, эртеңки күнүн сөзсүз ошондой болот. Ошол себептен мына бүгүндөн жана башында айтып атканда жүрөккө тынчтык алып келиш үчүнчү бүгүн ниетиңерди оңдогула. Бүгүн субхана жакшылыкка ниет кылгыла. Дайым айта берем, бир жерсеңе жетпей табы, эртең болот дегиле. Бүгүн оорот, эртең Алла шифа берет. Сөзсүз. Эгерде банкрот болуп калдыңбы, субхана Алла Таала сөз чыгарат мындан. Бул ушундай жакшы ниет бол. Карасаң, керек болсо сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким дейт. Бир жерден карыз алса, ошол карызды берем деп, ниет менен, жакшы ниет менен кутулам деп берсе алса, Алла Таала ошол кутулушка себеп кылып жол ачып берет экен. Сонун сөз. Бирок мунучу ишениш керек. Мен айтып атам, көбүнчөсүңүздөр субханалла, бул нерсе мындай карап туруп, мындай отуруп, кулактын биянан кирип биянан чыгат. Кээ бирлер уктап баштап ошо жыргап атат, жыргалбай. Машалла. Дейин деген мушрек мына бияктан кирип бияктан чыгып калбасын. Ишен, пайдасын көрөсүң. Эгерде ишенбесең, эч качан зыян тап, мындай эч качан жакшы көрбөйсүң. Мындай ошонун акыйкатын даамын сезе албай каласың. Ошондой эле жашоодо дагы эгерде бир ийгиликке жетем десең, жакшылыкка жетем десең, ошол нерсе Кудай Таала тарабынан келгенде, жакшылык келди, бул Кудай берди. Жаманчылык келди, бул Кудай берди деген ишеним болсо сенде, демек субхан сен ийгиликтин туу чокусуна жетесиң деген сөз экен. Мына ушундай. Ошол себептен машалла, Аллахым баардыгыбыздын күнөөбүздү кечирип, мынекен жүрөгүбүзгө тынччылык, сакинасын орнотсун. Кудай Таала ушундай бир зат кыйналып турсаң дагы, жыргап турсаң дагы сени менен. Бирок сенин жаныңда, менин жанымда жүргөн жыргалга шерик болуп аткан адам баласы чарчаганда уктайт, тажаганда кетет. Бирок Алла Таала түбөлүктү үргүлөбөйт да уктабайт. Ал сиз менен биз менен 100%, 100% күн, түн, 80 жылдык өмүрүбүздө бизди карап турат.
Ал биздин жакшылыгыбыз менен да бирге, жаманчылыгыбыз менен бирге. Ошол себептен Алла Таалага субхана кайрылганды үйрөнөлү. Алла Таала дуа кылгандарды жакшы көрөт. Дуа дегенибиз тилек кылгандарды, сурагандарды жакшы көрөт. Бир адам намаз окуп туруп, бирок сурабай туруп кетсе, Алла Таала Жабрейил айтат экен. Бул пендем мага беймуктаж экен дейт. Муктаждыгы жок экен мени менен. Бул мага кулчулук кылды дейт. Мен өкүмдү аткарды. Бирок мунуку мындай. Кээ бирсе айтканда, кээ бирсе тамак жасап туз кошпогон сыяктуу экен. Нан жасап туруп, нан жасайын деп туруп, камырды жууруп туруп, калтырып койгон сыяктуу экен, бышырбай. Ошол себептен Алла Таала сурагандарды жашыруун дагы, жалгыз отурганда дагы, көпчүлүк менен болгон убакта дагы, кимде ким Алла Тааладан, Кудай Тааладан эгем десеңер да болот, эч кандай эмес жок. Парвардигар десең да болот, Көкө Теңир десең да болот, анын эч кандай эмес жок. Эң негизи Кудай Таала. Кээ бирлер мындай бөлбөгүлө субханалла. Бул сөздүн негизи бирөөлүгү барат. Эч кандай эмес жок. Кээ бирлер жок, мен мындай жок субханалла. Кудуреттүү Алла Таала өзүнүн сүйгү пенделерин жакшы көрөт. Качан дуа кылганда Алла Таала сүйүнөт экен. Кадимкидей сүйүнөт. О, пенде Алла Таала ушундай сүйүнгөндөчү башкача болот. Башкача болот. Куранда son bir ayat бар. Мен аябай жакшы көрөм ушуну. Биз аларга өзлөрү күтпөгөн, ойлобогон жерден жакшылыктардын ыдыскылардын эшигин ачабыз дейт. Аны кыргыздар болсо, бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет деп айтып койгон. Аят деле мындай айтып койгон да. Кыскараак эле сөз карасаң, жашооңдо сен билбейсиң эртең эмне болуп кетерин. Бүгүн бай болуп турсаң, эртең кедей болуп калышы мүмкүн. Бүгүн кедейсиң итке минген, эртең бай болуп калышы мүмкүн. Бүгүн ден соолугуң чың, бардык нерсең орду менен, бирок субханалла, эртең Алла Таала оору берип коюшу мүмкүн. Ошол себептен экен Алла Таала берген бүткүл нерсени биз билбейбиз каяктан келе тургандыгынчы. Каяктан келерин билбейбиз. Ошол себептен машалла ниеттериңиздерди тууралагыңыздар. Кээ бирлер мисалы баягы эле үй бүлө темасына кайра келип турган болсом, бирөөсү айтат, устаз мен болгондон талак сурап атам дейт күйөөмөн. Эмне талак сурап атасың десек, айтат субханалла, бир нерсе үчүн сурап атам дейт. Бул мени бага албайт. Он мне недостоин дейт. Орусча жакшы билбей атам. Он меня недостоин дейт. Бул мен татыксыз бул эркек дейт. Бул мени бага албайт, мени обеспечить эте албайт дейт. Анан эмнеге тийдим десем, мен баары башкача болот деп ойлогом дейт. Жо субханалла. Мен ушундай аялдарды, ушундай кыздарды качан көзү талак алып кетип бараткандачы, дайыма мынтип карап айтам, талак алып бериңиз деп келишет да. Айтам, жок дейм, субханалла. Сиз эми бактысыздыктын жолун ачтыңыз. Билесиңерби, пайгамбар айтат, ким деген тилемчиликтин жолун ачып, тилемчиликке жол ачып алса дейт да, ал өмүр бою кедейчиликтин несин ачты, эшигин ачып алган болот. Бирөөдөн сураганга, мына бирөөдөн муктаж болгонго сурап алды ал. Бүт мисалы көчөдө жүрбөй жанагы сурап, кедейдик кылчу, эми унутпагыла. Ошо качан бир жолу сурагандан баштап, эми болду, кедейчиликтин эшиги ачылып калат. Ошол себептен субхан бирөөдөн сурагандан көрөк пайгамбар бирөө эмне экен, алдыңкы кол дейт да, үстүңкү кол алдыңкы колдон жакшыраак деген. Аракет кылышты пайгамбар үйрөткөн бизге. Караңыз кандай нерсе. Айтайын, эмне үчүн айтып атам муну? Анткени ошол жигиттин, ошол сиздин күйөөңүздүн субхана эртең ким болорун билбейсиз. Бүгүн ушундай болуп атат, бирок эртең рызкын кандай ачарын билбейсиң. Ушундай нерсе. Кээ бир эркектер айтат субханалла, мен үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин бул мындай бир эмес экен, ак сөөгүрөк эмес экен, жанагындай бир эме менен элдер менен отурганды билбейт экен. Анан ушундай нерсе, жо субханалла. Аялды болсо эркек киши кемчилиги менен кошо алган, эми ошо кемчилигин эркек киши оңдош керек. Бирок ошол акыл парасат менен, күч менен эмес, акыл парасат менен жашоодогу субхана өзүнүн жашоосундагы мына бир илими менен, билими менен үйрөткөнгө аракет кылыш керек киши машалла. Мына ушул нерсе. Демек биздин динибиз кандай дин экен? Жеңил. Эч жерине оор эмес. Болгон нерсеси ошо оор кылып аткан өзүңүзсүз. Оор кылып аткан өзүңөрсүңөр, унутпаңыздар. Кимде ким динди мындай бир жашоосунда субхана алып келип аткан болсо, эгерде динде жашап дагы деле болсо бактысыз болуп аткан болсо, анда билсин, бир гана өзүңүз жашооңузду бузуп атасыз. Кудайдан качкан пенде акыр түбү Кудайга барат.
мүмкүн эмес, башка жакка бара албайбыз. Кудайдан качтыкпы, Кудайга гана барабыз. Ким каякка барат? Бир эле жерге барат. Бирок жер күнүнө 10 жолу адамга 10 насаат менен кайрылат деп айтат. Жер мына мисалы жерден келгенбиз, биз жерге барабыз. Биз жерден жаратылганбыз. Топурактан жараткан топуракка барабыз. Демек муну мен эстетпесем болбойт. Кээ адамдар түбөлүктүү жашоочудай узун үмүт менен жашагандар бар. Бул узун үмүт адамды дайыма алдайт. Ошол себептен субханалла жакшыга үмүт кылабыз албетте. Бирокчу түбөлүктүү калып калса, эртең намаз окуйм деп, жоксо бүрсүгүн окуйм, кийин деле жетишем да деп аткан жок, андай болбойт экен. Билесиздер, кыямат күнү өкүнө турган адамдар болот. Өкүнгөндө да алар ушундай башкача өкүнөт. Анткени кыямат деген сөздүн бир мааниси дагы өкүнүч болот. Ал күнү адамдар өкүнөт. Аттың ошо күндөрү намаз окуп койгойм, эмне кылыпмын? Алла өмүр берген, эмне үчүн мен намаз окуган жокмун? Эмне себептен мен зикир кылган жокмун? Эмне үчүн мен жабынган жокмун? Эмне үчүн мен ушул жакшы амалдар кылган жокмун деп адамдар өкүнөт. Бүгүн шылдың болуп аткандар, бүгүн тепселип аткандар, бүгүн намаз окуйт булар, артта калгандар деп аткандардын күнү тууй турган күн келет. Ошол себептен субханалла Алланын жакшылыгынан үмүт үзбөш керек. Алланын жакшылыгына жакындаш керек. Анткени Алла Таала жакшылыкта бири менен жарышкыла деген. Жарышыш керек, машаллах. Алла береке берсин, машалла. Көп сөз айтсак болот. Эми мындай кылалы, ар бириңиздер ниетиңиздер турлаңыздар. Кудай Таалам субханалла ниетибизди билет, көрүп турат. Биздин да ушу максатыбыз мындай бир эскертүү, тамбих эле болчу. Көп нерсени айтып алып сааттап сүйлөп отура берсек болот, бирок бир аз суроолор боло турган болсо, ошо суроого жооп берип салып, кимде бар боло турган болсо, ошо суроого жооп берели иншалла.